Эгерде үтүр белгисин туура эмес койсок, бүтүндөй сүйлөмдүн мааниси өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бирибиз тыныш белгилерин туура койгонду билишибиз керек. Тыныш белгилерди туура кое билүүнү үйрөтүүчү илим пунктуация деп аталат. Азыркы кыргыз тилинде колдонулуп жүргөн тыныш белгилери Чекит, көп чекит, кош чекит, үтүрлүү чекит, үтүр, суроо белгиси, илеп белгиси, сызыкча, каша, тырмакча. чекит. Чекит жай сүйлөмдүн аягына коюлат. Мисал үчүн, ошол түнү бороонду эдигей түш көрдү. Адамдын кыскартылып жазылган аты, атасынын атынан кийин чекит коюлат. Мисал үчүн, А. Турсунов, А. Жакыпбеков. Кыскартылган сөздөрдү жазууда чекит коюлат. Б.А. башкача айтканда, ЖБУС жана башка ушул сыяктуу. Профессор, доцент, шаар, кылым. Номерленгенге берилген ар бир катар сандан кийин, эгер ал номер 1 түрүндөгү жарым кашаага алынбаса, чекит коюлат. Мисалы, көп чекит. Кээ бир сүйлөмдөрдө ой толук айтылбай, үзүлүп, өксүк айтылып калат. Бул айтылбай калган бөлүк жазууда көп чекит аркылуу берилет. Мисал үчүн, дегенкиси жоголоор элдин жомок менен иши болбойт. Жомогу бар эл эч жоголбойт. Эгерде алдыңкы сүйлөм айтылып бүтүп, бирок дагы айтыла турган ойлор кыскартылып, көмүскөдө калган болсо, анда толук айтылып бүткөн сүйлөмдөн кийин көп чекит коюлат. Кийинки сүйлөм баш тамга менен жазылат. Мисалы, бирөөбүздүкү жете турган эмес. Шаар. Бүгүн мага үн коштогонго кесиптешим Назгүл Мурзахматова жардам берди. Эгерде видео сабак копулуңузга толсо, бармак же жүрөкчө басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.